Коронавирус илдети дүйнөнү каптап, биздин өлкөдө да бир катар чектөөлөр киргизилгенден бери калктын бардык катмар үчүн кыйынчылыктар пайда болду. Алардын катарында жеке ишкерлер да көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканын билдиришти. Той ЗАГСтарды токтотуп койгондон себептүү бизде эч кандай иш жок. Бала баччага багышыбыз керек, биз дагы аябай кыйналдык, кредит төгүшүбүз керек. Менин 4 балам бар. Эч кандай киреше жок, пенсия, пособия деген өкмөттөн эч кандай жардам жок. Биздин жашоо мындан келди токтоп эле калды эсебге. Төгө турган кредиттерибиз бар. Ошо бизге жокор жактан карап, хотя бы ЗАГСка 50 кишиге болсо да уруксат берсеңиздер, бизден кичине иштеп жашап турганга жардам бериңиздер. Ошо пандемия башталгандан бери иш жок, азыр баткенде иш жок. Ошо кредит алганбыз, тем более доллар алганбыз. Долларлар өсүп азыр биз жактан эч өкмөт жактан эч неме жардам колдоо жок. Ошо биздин өкүнүчүбүз, ошо биринчи биздин суранычыбыз ошо хотя бы 50 адамга бериш керек да, уруксатты. 50 адамга берип биз ошо санитардык нормаларды сактап. Анан ошо азыр көсөр бардык жерде эле тойлор болуп атат өзү негизи, талааларда, эмелерде. Кечээ дагы ошо шайлоолордо митингдер канча эме жыйылды, шайлоодо адамдар. Анан ошол биздин кайрылуубуздун себеби ошол хотя бы 50 адамга бериш керек да уруксатты. Илдет калктын калың катмарына тарап жаткандан улам республикалык штабтан элдердин көп топтолуусуна тыюу салынган. Облустук штабтын төрайымы 50 адамга уруксат берилбес деген маалымдап, тескерисинче үйлөрдө жашырынып той өткөргөндөргө да рейд жүргүзүлүп, көзөмөл күчөтүлгөнүн айтат. Ошондой эле калктын ден соолугунун саламаттыгы үчүн түшүнүүчүлүк жана сабырдуулук менен мамиле кылып, жакындарыбыздын илдеттен оолак болуусуна ар бир жаран салым кошуусу абдан зарыл экендигин кошумчалады. Мындай маарекелерди, тойлорду үй шартында дагы биз азыр өткөрүүгө бөгөт койгонбуз. Биз ар бирибиз азыр ушул жаман апатты жеңиш үчүн ар бирибиздин азыр салымыбыз абдан маанилүү. Коомчулуктун колдоосу абдан маанилүү. Ошондуктан мен түшүнүп турам, мен ар бир ишкерди да түшүнүп турам. Анын көйгөйүн да билип турам. Бирок эми бул башка жол, бизде башка айла жок. Биз бири-бирибизди колдобосок, бул апаттан чыгып кетиш абдан кыйын болуп турат. Кафе, ашкана ээлери той маарекелерге уруксат бербесе, алган насыяларын жана төлөмдөрүн токтотуу тууралуу айтып чыгышты. Банктардан жана насыя берүүчү уюмдардан насыя алган жарандарга кандай жеңилдиктер бар деген суроону Улуттук банкка узатканыбызда мындайча жооп берди. Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга банк системасынын туруктуулугун сактап туруу максатында, анан биздин өлкөнүн экономикасынын туруктуулугун сактоо максатында банктарга кредиттерге ар кандай жеңилдиктерди берүүнү Улуттук банк сунуш кылган. Ал жеңилдиктердин арасында кандай жеңилдиктер болгон? Клиенттин кардардын банкка кайрылуусу менен 3 айлык каникул жарыяланган. Бул 3 айлык каникулдун түшүндүрө келсек, 3 айлык каникул бул негизги суммага болгон, анын пайыздарына болгон. Бул клиент менен банктын ортосунда кандай келишимге барат? Клиент кайсыл жакты тандай алат? Ошого жараша банк клиентке карата кадамдарды басканда жеңилдиктерди берген. Өз көйгөйлөрүн көтөрүп чыккан ишкерлер ишмердүүлүгү токтогон менен салыктарды токтотпостон төлөп келгенин маалымдашты. Биринчи биздин көйгөй быйылкы жылдын март айынан баштап мына пандемияга байланыштуу биздин ишмердүүлүгү токтотуп, бүгүнкү күнгө чейин иштөөгө уруксат тыюу салынган бизге республикалык штабтын чечими менен. Бирок ошол эле мезгилде биз ишмердүүлүгү токтотуп бар жоктон прибыль жок, банктагы төлөмүбүз, налогдор же болбосо башка бир чыгашаларыбыз токтотулган жок. Налоговыйдан жеңилдиктер болсо, кредиттерден жеңилдик болсо, токтоткондон кийин не үчүн кафелерге токтотуп коюшат дагы, шайлоолорго токтоо болгон жок. Мына митингтерде адамдар бирге чогуу бардыгы көчөгө чыгышып, кечке ошо бириден бири беймаска эле жүрүштү, бейсанитардык эме менен эле жүрүштү. Ошондо вирус жукпайт экен дагы, болгон бир кафеде бир 50 адамды дистанцияны сактап бар жерге отургузганда деле бул вирус жугуп калат деп. Тез анан той топур болуп атат. Кафелерде жок дегениңиздер менен үйлөрдө болуп жатат.
Мына тоо ташка чыгып болуп ататтар. Эгерде 50 адамга чейин той мааракени тойканаларда өткөрүүгө уруксат берилбесе, салыктардан да бошотуу талабын кошумчалашты. Ал эми салык кызматкерлери буга чейин айрым ишкерлер 2 ай катары менен салыктан бошотулганын билдиришти. Мындан сырткары чектөөлөр киргизилгенге чейин алдын ала салыктарды бир нече айга төлөгөн ишкерлердин жумушу токтогон мезгилдеринде ал төлөмдөрү кийинки айларга которулуп берилген дешет. Ошол азыркы пандемия учуруна байланыштуу март-апрель айларына өкмөттүн токтомунун негизинде салыктан бошотулган. Ошондой эле кафе, анан кафелер, магазиндер апрель-май айларына базарлар жабылгандыгына байланыштуу салыктан бошотулган. Ал эми андан сырткары азыр жеңилдиктер деп атасыздар. Бүгүнкү күндө биздин шаар аймагында тойканалар иштебейт. Иштебегендигине байланыштуу булар отчетуну тапшырат милдеттүү түрдө. Иштебегендиги тууралуу отчетун тапшырыш керек нулевой кылып. Анан салык төлөнбөйт иштебегенине байланыштуучу. Анан иштеп аткан кафелер төлөнөт. Коомчулукта өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал калктын кайсы бир катмарына эле эмес дүйнө жүзү боюнча ар бир жарандын жашоосуна өз кедергисин тийгизип, өлкө экономикасын, ар бир үй бүлөнүн бюджетин 1-2 жылга артка тартып жаткандыгын кеп кылып жатышат. Эң негизгиси илдеттен эртерээк арылып, көйгөйсүз жай турмушка батыраак жетсек экен деген тилек. Канышай Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.